Видеонун баштаардан мурда барыңыздардан суранычыбыз бар. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басышын басып коюңуз. Бул сизимизге кошкон эң чоң салымыңыз болот. Инстаграмдагы миллионер жылдыздар кимдер? Социалдык тармактар арасында шоу-бизнес өкүлдөрү өзгөчө басым менен колдонгон тармак бул Инстаграм. Алар жөн эле отура бербей, жеке ой жүгүртүүлөрү, ички турмушу, ичкен жегени, ырлары, баскан турганы, кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүп, кыргыз эстрадасынын көпчүлүк өкүлдөрү элдин көңүлүн өздөрүнө буруп, катталуучулардын санын көбөйтүшөт. Катталуучуларынын санына жараша эбин таап бизнес кылып жаткан миллионер жылдыздарды Fabula Press тизмектеп чыккан. Самара Каримова. Эске салсак, Кыргызстанда биринчи жолу миллионер аталган Инстаграм колдонуучусу бул Самара Каримова. Ал башкалардан айырмаланып, эң алгачкы миллионер болгондугун майлап, жакындарына, чыгармачылыктагы сапарлаштарына, көрөрмандарына атайы сый тамак берген. Учурда анын катталуучуларынын саны 1 800 000 адамга жетти. Анжелика. Самара Каримовадан кийин көп өтпөй эле кыргыз эстрадасынын өкүлдөрү экинчи миллионер айымга куттуктоолорун жаадырып башташкан. Ал ар иштин майын чыгара аткарган ырчы айым Анжелика. Ырчы учурда бир гана ырчылыгы менен таанылбастан алып баруучу ишкер айым, саякаттоочу, блогер жана муктаждарга кол сунган боорукер айым катары да таанылып келет. Учурда ал ырчынын 1 600 000 ашуун катталуучулары бар. Асел Кадырбекова. Асел чыгармачылыгы, жеке турмушу, ийгилик сырлары менен тынымсыз көрөрмандары менен бөлүшүп турат. Катталуучуларынын саны учурда 1 600 000 ашты. Элдана Сатыбалдыева. Жаштар арасында өзгөчө популярдуу блогер Элдана Сатыбалдыева. Элдана эл Инстаграмды жакшы түшүнө электе эле эң көп катталуучу топтогондордун башында турчу. Өзгөчө стили, вайндары, ийгилик сырлары менен тынымсыз бөлүшүп турат. Элдананын баракчасы аркылуу да көптөгөн компаниялар өз өндүрүштөрүн жарнамалап турушат. Эмиль Эсеналиев. Жакында эле миллионерлердин катарына тамашоочу куудул актер, блогер Эмиль Эсеналиев да кошулду. Эмиль кыскача тамашалуу видеолору, ийгилик сырлары менен тынымсыз бөлүшүп турат. Инстаграм Эмиль үчүн ийгиликтүү киреше булагы экендигин анын тынымсыз жарнамалык роликтеринен, тамашалуу вайндарынан баамдоого болот. Чыпалак Баатыр күч мен аттуу партия түзүп шайлоого аттанды. Балбан Чыпалак Баатыр өзүнүн жеке Инстаграм баракчасынан 2020 жылы өтө турган парламенттик шайлоого барарын билдирди. Көңүл бургуламага, шайлоо жакындап келатат. Менин элим, канат-фанаттарым баарыңар ойгонгула. Менин жаныма катар-катар тизилгиле, мени колдоп шайлагыла демекчимин. Бүгүндөн баштап күч топтоп, акыл топтоп аракет кылалы. Күч мен политическая сила надо. Сил надо, и все будет хорошо. Кыргызстан. Башка партияларга ишене көрбөгүлө, бир гана мага ишенгиле. 5 кадам эң негизгиси. Биринчиси, чегара жерлери бүт чечилип, тосулат, бекемделип. Кыргыз жерлери эч кимге берилбейт, сатылбайт деп Конституция жагына жазылат мыйзам болуп. Экинчи, метро ылдам жүрүүчү поезддер курулуп, туризм үчүн бүт жагынан өнүгүп баштайт. Үчүнчү, өздүк өндүрүш жагыбыз өнүгүп, бизнес болобу, завод, фабрикалар курулуп, жумуш орундар элиме берилип, элдерим бай болуп жашап баштайт. Төртүнчү, коррупция же ууру чыккынчылар үчүн өлүм жаза катуу тартип орнотуп баштайм. Бешинчи, Кыргызстан тил, маданият, тарых, өнөр, билим жана илим жагынан биринчи орунга чыгат демекчимин. Маалымат булагы Аргумент KG сайты.